Нокен районунда мамлекеттик ишканалардан түшкөн электр энергиянын төлөмүн өз чөнтөктөрүнө өткөрүп келген кызматкерлер кармалды. Шектүүлөр Нокен райондук электр тармактар ишканасынын мурдагы кассири менен инженери болгон. Алар электр энергиясына төлөмдүн дүмүрчөсүн жасалмалап, 4 жыл бою мекеменин кассасына түшө турган суммаларды жең ичинен сүйлөшүп, өздөрүнө ыйгарып келишкени айтылат. Аталган факты боюнча материал 2019 жылы милициянын Нокен райондук бөлүмүнө катталган. Дээрлик 2 жыл бою тергөө амалдары жүргөнү менен бирок жыйынтык чыкпай келген. Мындан улам иш облустук тергөө кызматына өтүп, натыйжада жогорудагы кызматкерлер 13 декабрда кармалган. Аларга жазык кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси коюлган. Нокен райондук электр тармактар ишканасынын 2 кызматкери, тактап айтканда кассири жана ошондой эле инженери, ошол эле райондогу мекеме ишканалардан төлөнүүчү электр энергиясына болгон төлөнүүчү акча каражаттарды өздөрү бурмалашып, 1С программасы менен төлөдү деп акт түзүшүп, жалган документтерди көрсөтүшүп, ошонун негизинде накталай акчаларды өздөрүнө ыйгарып алган. Бул ишти алар 2015, 16, 17, 18 жылдарга карата жасаган. Жалпы келтирилген чыгым 9,5 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн. Жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде 2 суткага камакка киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Кармалган кызматкерлер кассага түшүүчү төлөмдөн 2015 жылы 1 миллион, 2016 жылы дээрлик 3 миллион, 2017 жылы 2 миллион 600 миң, 2018 жылы 3 миллион сом акча каражаттарын кымырышкан. Мындан Жалал-Абад электро ачык акционердик коому жалпысынан 9,5 миллион сомдук эри өлчөмдө материалдык зыян тарткан. Мекеме алардын жыл сайын жасаган бул кылмышынан кабарсыз болуп келген. 2018 жылы гана ачыкка чыгып, орган кызматкерлерине кайрылышкан. Ишканалар менен иштеген инженер, анан касса эко сүйлөшүп алып, бизге түшкөн акчаларды кассага жасалма жол менен кирештеп, ошонун жол менен өздөрүнө камчыгына каптап жүргөн да. Бизде ай сайын айды жабууда акцверка жасалат. Ошол жүргүзгөн убакта акцверкада бизде карыз көрүнгөн эмес. Ошонун негизинде бизде бул байкалбай жүрө берген. Бирок баары кырсылда билинет болуп туруп, акыркы күндөрү 18 жылы буну таап чыкканбыз. Ошонун негизинде бул иш козголуп атат. 2 жыл дегенде кармалган шектүүлөр Жалал-Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн 15 декабрда алардын бөгөт коюу чарасы Жалал-Абад шаардык соту тарабынан каралууда. Ушул тапта Жалал-Абад электро ишканасынын облус боюнча 342 миң абоненти бар. Жогорудагыдай акча кымыруу жагдайын алдын алуу максатында колго акча кармалбай калган дешет. Төлөө жагы банк аркылуу ишке ашып, мекеме тарабынан тыкыр көзөмөл жүргүзүлүп келерин айтышат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.